байкап турат. Икрамжан Илмияновду үй камагына чыгарууну талап кылып, Лейлек районунун тургундары экинчи ирет тынчтык митингине чыгышты. 15 күндүн ичинде ар бир барган катка же болбосо кайрылууга жооп келиш керек эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жооп келбегендиктен, ошондуктан Лейлек районунун эли кайрадан бүгүн дагы тынчтык митингге чыкты. Анын башкаруу чаргасыны бошот өзгөртүп, үй немесиге чыгаруусун суранганбыз. Тергөөдү жүргүзө берсин, эч ким эч нерсе дебейт. Тынчтык митингине келген Илмияновдун айылдаштары анын эл үчүн иштеген, эки улуттун ортосунда ынтымакты орноткон инсан катары таанышат. Ага коюлган айып негизсиз экенин айтышууда. Бир адамдын жүзүдө жылмайбы деген жок. Себеби бул элдин чакан, элге көрүнгөн, көзгө көргөн бир ишти эми баштап жокору жака өрлөгөн бир жигитибизди кандайдыр бир жалаалар менен камап койгондугу үчүн тажик кыргызда жашайбыз. Тажик кыргыз деп бөлбөй эки элди бириктирип, мисалы биздин мечиттерге дагы барып жүрүп, элге ашнан берген, элди бир кандайдыр бир көйгөйүнү сурап билген бала үчүн азаттык каалайт элем. Менин айтарым Сооронбай Шариповичка ушундай жарандарыбызды камап сала берсе, анан каяктан чыгат президент бизден? Жаш кадрлар ушинтип пайда болуш керек. Себеби Лейлектин кулуну бул эл үчүн иштеген, эл үчүн жардам берген, күйүп бушуп элинен жериден жанын аябаган бала. Митингдин катышуучулары акыйкат чечим чыкмайынча митинг менен гана чектелбестиктерин айтышууда. Акыйкат болбосо дагы башка дагы немелерге чыгышка туура келет. Биз тынчтык митинг менен бүтпөйбүз, дагы жогору жактарга арызданып, үнүбүз жеткенче аракеттенебиз. Себеби улубуздун ак экенин эл билет, эл тарадылат. Себеби элдин ичинде өскөн жигит, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан, жөнөкөй мугалимдин баласы. Эч качан мындай жерге барбаган, жакшы тарбияда өскөн жигит, биз буга ишенебиз бардыгы. Ак жерден караланышы бүткүн Лейлек элин энелерин жүрөгүн оортту. Ардын жүрөгүн сыздатты. Энелердин жүрөгүнөн кан агып жатат. Биз Сооронбай Шариповичтен суранарыбыз Икрамжанды үй камагына чыгарып берсин. Эл менен жолуккан район акими Илмияновго карата козголгон кылмыш иши боюнча соткана чекит коерун билдирди. Кандай болбосун, мен ойлойм, эл өзүн карга баласын аппаган. Любой убакта бирок кылмыш иши козголгондон кийин кылмыш иши сөзсүз түрдө сотко барып туруп, сот же ак дейт, же кара дейт. Эгер жок кандайдыр бир саясий буйртма болуп же кандайдыр бир башка болгондо мен анда саясий баа берет элем. Азыр кылмыш ишине мен баа бере албайм. Икрамжан Илмиянов 10 октябрда УКМКнын абагына киргизилип, ага 166-берене менен алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Сот 28 ноябрга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.